Бул жерде азыр бизге келген экономика министри жана ошондой эле финанс министри жана айыл чарба министрлиги бардыгы бар бул жерде. Сиздерге тиешелүү. Мына өзүңөр билесиңер, биз эл аралык комитетте канчалаган келген гранттарды, кредиттердин бардыгын ратификация кылып берүүбүз. Менде бир маселе бар да, жакшы. Мына айыл чарбага тиешелүү. Өзүңөр билесиңер, бизде мага жакын күндөрү Эгембердиев Мирус деген Кочкор Ата шаарынын тургуну келип, кайрылып 2 саат Шайлоо Карабекович болуп чогуу отуруп талкуу кылдык да. Нокен районуна таза суу жана суугат боюнча сууну чечүү жолдорун карапчы. Ана ошого ылайыктуу мен азыр видеодо дагы көргөзүп кетем. Үнүн чыгарып койсоңор, звук берсеңер. 30 000 гектар жерге таза суу тартылса болот, жана ошондой эле элге, жана ошондой эле суугат. Нокен районунун 100% элин таза суу менен камсызга турган, жана ошондой эле 30 000 гектар айыл чарба исине караштуу жерди толук таза суу менен камсызга турган. Урматтуу министрлер, бардыңыздар көрүп алсаңыздар. Өлкөнүн эл аралык инвестицияларга интеграциялоо жана ишкердик кызматташтыкты жогорулатуу айрыкча Евразиялык экономикалык биримдиги боюнча жүргүзүп жатат. Көрдүңүздөр да, азыр күндө бир эле маселе менен, мисалы ошол Курупсай кесен эч кандай насосу жок тарсак болот да. Миңдик түтүкчө менен турба менен тарсак болот. Мисалы Токтогулга тартпадыңыздарбы? 3 айына. Ошондой тартсаңыздар, бул эч кандай насостун кереги жок, өзү бара турган болот да. Биринчиси, экинчиси, биз ошо насос менен дарыядан алсак болот. Нарын дарыясынан алсак болот. Ошондо 30 000 гектар жерде бул чоң да. Жана ошондой эле Нокен районунун бардыгына таза суу жетет. Азыркы күндө 50% Нокен райондагы элдерге 50% суу жетпей келет да. Мисалы Маас айыл өкмөтүнө жана ошондой эле Нокен, Сакалды, Момбеков жана ошондой эле Бүргөндү жана Кочкор Ата шаарында. Кыргызстанда эң кымбат таза суу Кочкор Атада ушул күндө. Ушул канчалаган гранттарды алтабыз, кредиттерди алтабыз, ушуга дагы бир карап көрсөңүздөр. Финанс министри, сиз дагы бир эске алып, кийинки ушул немелерге, долбоорлорго киргизсек. Бир чоң бир районду таза суу менен камсыз кылып, жана ошондой эле айыл чарбадагы бардык таза суу чечилет эле. Жана өзүнүн ГЭС курулуп, өзүн камсыздай турган ГЭСтер да болот эле. 6-нчы микрофон. Рахмат, Максимович. Мындай долбоорлор бизге келип атат да, комитетте биз колдоп берип атабыз. Ратификация кылып берип атабыз. Ошого мен бизге кайрылды, эми Кыргызстандын кайсы районунан болот, кайсы жерден болбосо да кайрылса, биз бул жерде министрлерге маалымат жеткиргенге билесиз укугубуз бар. Ошон үчүн жеткирип койдум. Билем, бул боюнча Алтын соцто дагы 1-2 маалыматтарды укканбыз. Бул видеодагы чыккандан көп болгон. Бирок бизде министрлер ушуну билбей атпайбы? Кичине неме менен грант ала турган болсо, кредит ала турган болсо, 30 000 гектар жер жана ошондой эле Нокен районунун бардык элдери таза суу менен камсыз болот эле.